Боз үй. Боз үй көчмөн кыргыз элинин бабалардан калган улуттук үйү. Анын жасалгасы абдан кооз. Боз үй тигип чечүүгө жана көчүп конууга ыңгайлуу, жөнөкөй жана жеңил. Ал суукта жылуулугу, ысыкта салкындыгы жана жаан суусун өткөзбөгөндүгү менен айырмаланат. Боз үй түндүк, кереге, уук жана босого деген жыгач бөлүктөрдөн турат. Алар тал жана кайыңдан жасалат. Боз үйдүн үстү койдун жүнүнөн жасалган кийиз менен жабылат. Боз үй кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүнүн эң мыкты үлгүсү болуп эсептелинет. Түндүк. Түндүк боз үйдүн төбөсүндөгү жарык кирүү үчүн жана от жакканда түтүн чыгуу үчүн жасалган тегерек жыгач. Түндүк Кыргызстандын символикаларынын бири. Анын сүрөтүн Кыргызстандын желегинин көрсөңөр болот. Түндүктү кыргыздар салты боюнча эркек кишилер көтөрөт. Боз үйдү кыргыз эли кастарлап алып жүрүү менен бирге улуу адамдардын тойлорунда жана кыргыздын улуттук майрамы Нооруз майрамында шаанилүү той аштарда тигип келишет. Кыргыз эли жылдын кайсы мезгилинде болбосун табияттын түрдүү шарттарында боз үйдү аман сактап калуунун жолдорун да акыл жазымында калтырышкан эмес. Боз үйдүн өзүн ар кандай кырсыктардан сактоону да кыргыздар өтө чеберчилик менен ойлонгон. Мисалы, кышында аны кардан арылтып, жаккан оттун табынан жабуусу кургатылган. Туурдукту сыйрып жерге салынган буюмдарды бийик секилерге коюп, селден сактаган. Желбоону ортого кагып казыкка байлап, бекен байлап туруп, өрө кийизи сыйрып салып, катуу шамалдан аман алып калышкан. Карагылачы балдар, кандай керемет! Манас эпосунун 1000 жылдыгына арналып тигилген боз үйлөр. Андагы 12 канаттуу, 3 кабаттуу үй не деген гана керемет. Аларды карап туруп, кыргыздын фантазиясына, кол өнөрчүлүгүнүн чексиздигине баа бересиң. Ата бабалардан калган мурас катары боз үйдү аздектеп, көздүн карегиндей сактап, кийинки муундарга өткөрүп берип туруу ар бир кыргыздын ыйык милдети жана парзы.